Тышкы иштер министрлиги Орусия аймагында миграция мыйзамдарын бузуу менен жүргөн кыргызстандыктарга кайрылды. Ушул тапта Орусия аймагында 72 миңге чокул киши миграция мыйзамдарын бузган деп эсептелет. Министрлик бул категорияга Орусиянын ички иштер министрлигинин базасында эмгектик же жарандык укуктук келишим түзгөндүгү, манжа изин каттоодон жана медициналык текшерүүдөн өткөндүгү, миграциялык каттоого тургандыгы жөнүндө маалыматы жок адамдар кирээрин түшүндүрдү. Мындай тобокелдик зонасында турган кыргызстандыктар тууралуу маалымат Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жакын арада мигрант чекит KG порталына жайгаштырылат. Мигранттар тизмеде бар жогун текшерип, Орусияда укуктук абалын жөнгө салуу үчүн чараларды көрө алышаары белгиленген. Белгилей кетсек, кийинки жылдын 5-февралынан тартып Орусияда чет элдик жарандардын укуктук абалы боюнча федералдык мыйзамга өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Тактап айтканда, мыйзамсыз жүргөн же болбосо Россияда болуу үчүн мыйзамдуу негиздерге ээ болбогон чет өлкөлүк жарандар тийиштүү реестрге киргизилип, аларды өлкө аймагынан чыгаруу режими колдонулат.